Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар, амансыздарбы? Карагалашы мына акмакты кылганына. Жаш 17 жашар кызды зордоп өлтүрүп салыптыр да. Мына акмак. Интернетке кирсең эле ушундай кабар угуп зейнин кейит да. 17 жашарлуу кыз үйүнөн рұқсат сурап, мен құрбымның үйіне барып келейін деп, бір жақтан шығып, құрбысының үйіне дағы жеткен емес екен да. Құрбысының үйіне дағы жетпей, 3 күн жоғалып, 3 күннен кейін жансыз денесін табышыптыр да. Ол бұлтиған ақмақ ошол қызды зордоған аз келгенсіп өлтіріп салыптыр да. Бұл қандай түсінбей қалдым да. Ушундай адамдарға түсінбей қаласың да. Айван қылбайтын да іштерді. Ит қылбайт, мал қылбайт, жануарлар қылбайт. Ушул ақмақтар қылбаппай ушулар. Ошолордон жануарлардан дагы ушу төмен түшүпчү. Бирөөнүн айдай болгон кызыны анча деген ниет менен мисалы үчүн төрөп багып өстүргөн да. Ушул акмакка жем кылып берем деп өстүргөн эмес ата энеси. 17ге чыгып эми мына өсүп жаткан гүлдүн тамырынан кескен да акмак. Кудай таалам өз жазасын берсин бул окшогондордучу. Өмүр бою тыгып түрмөгө. Ошон педофилдерди. Бул жаш кыз, кармаганда бечара жалдыраса керек. Байке коюңуз, кое бериңиз мени. Жашагым келет, коюңуз деп жалдыраса керек. Ошол жаш кыз. Ошол жалдыраганына дагы карабастан ушинтип зордоп өлтүргөн адам бул мындай адамдан мындай жакшылык күтсө болбойт да. Бирөөнүн айдай кызын, бирөөнүн чүрөк кызын ушинтип өлтүргөн адамдан жакшылык күтсө болбойт тугандар. Эми кыздарыбыз дагы эми бир көчөгө, тууганын үйүнө, курбусунун үйүнө мындай бара албай калсынбы эми ушуга окшогон акмактардын айынан. Эркин көчөдө жүрө алабы кыздар? Же качан мени бирөө кармап кеткен, качан мени бүгүн зордоп кеткен, качан мени бирөө өлтүрүп кеткен деп жүрөгүндө корку менен жүрөбү биздин кыздарыбыз? Ушуга окшогон акмактардын айынан, педофилдердин айынан. Жашаш керек алар дагы. Бирөө уруп кеткен, бирөөнүн аялын уруп кеткен, азыр да бирөөнүн боюнда бар аялын пычактап салган деп ойлоп. Бир бечара аялдарды эмне беле болот да? Мейли, кыямат бар тугандар, кыяматта. Бул дүйнөдө болбосо кыяматта дагы ушундай зөкүр иш кылгандар өздөрүнүн жолун берет. Өзүңүздөрдүн кыздарыңыздарга сак болуңуздар. Şu өспүрүм кыздарыңызды абайлаңыздарчы тугандар. Карап жүрүңүздөрчү, коргоп жүрүңүздөрчү. Ошо окшогон зөкүрлөрдүн колуна түшүп калбасын. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путевой листтерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путевой листтерди берет. Баса, путевой лист алсаңыз 2%, без путевой лист 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. 2025-жылдын 27 сентябрь күнү Жети Көз районунун Барскон айылынын тургуну 1985-жылы туулган арыз менен кайрылган. Арызында 2008-жылы туулган кызы М.А. аттуу кызы Каракол шаарына курбу кызыныкына барып келгенде чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты Жети Көз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталган.
текшерүүштери башталган. Текшерүүштердин жүрүшүндө алынган маалымат боюнча Кыргыз Республикасы Иштер министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана Ысык-Көл областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында 1984-жылы туулган АК аттуу жаран кармалган жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшерүүштердин жүрүшүндө. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдакапаров. Жанагы интернеттен көрүп атабыз, 17 жаштагы кичинекей кызды бир зөөкүр, буну мындай дагы айбан дагы кылбайт, зордуктап жанагы боомго таштап өлтүрүп кеткен боюнча ал зөөкүр кармалыптыр. Анан негизи ушул комментарийлерден да окуп атабыз. Пожизненно бериш керек, өмүр бою. Эме ошондой эле жанагы смертная казнь кылыш керек деп атат. Анан биз дагы ушулар боюнча дагы мыйзам жагын айта кетели. Негизи бул боюнча эми ему обеспечено да уже пожизненное лишение свободы деп өмүр бою эркинен ажыратылат. Негизи биздин мыйзамда өмүр бою эркинен ажыратуу эле бар да, жанагындай кастрация, анан смертная казнь деген бизде жок. Азыр негизи биз азыр өлүм жазасын азыр негизи ближайшее время алып келе албайбыз да. Бирок айтат элем, эмне үчүн өлүм жазасын алып туруп эле кутулуп кетиш керек? Анткени өлүм жазасын алганда бул мындайча айтканда ошо жазадан жеңил кутулуп кетет. Ошондуктан бул негизи бул зөөкүр өмүр бою эркинен ажыратылган жакшы деп эсептейт элем. Анткени бул менин жеке оюм. Анткени мына СИЗОго баргандан, камакка алынгандан баштап аякта өздөрүнүн мыйзамы бар. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтсак, ал өмүр бою ошол жерде жанагы ошо отурган заключенныйлар менен мындайча айтканда өзүнүн ал жерде наказаниясын катуу алат. Ошондуктан бул оңой эле кутулуп кетпеш керек. Ошо өмүр бою ошентип кордук көрүп бул дүйнөдөн өтүш керек деп айтат кетет элем. Анан ушул окуянын мен дагы азыр туугандары, жакын туугандары, ата-энелери, бир туугандары кандай акыбалда экенин биз дагы түшүнбөйбүз. Кудай сактасын, мындай жамандык эч кимге бербесин. Ошо бир туугандарынан, жакындарынан мен дагы терең көңүл айтам. Алла таалам ошо кыздын жайын жаннаттан, бейиштен кылсын деп айта кетет элек. Өтө өкүнүчтүү кабар. Мукашева Айсулуу 3 күндөн бери изделип аткан 17 жаштагы тилекке каршы боом капчыгайынан сөөгү табылып отурат. Туугандарынын ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана ушуну кылган зөөкүр аяосуз жазасын алып, ушундай ишке барган зөөкүрлөргө керек болсо өлүм жазасын менен дагы жазалансын демекчибиз. Себеп дегенде айбан кылбаган ушундай ишти кылган зөөкүрлөр сөзсүз бул дүйнөдө да Кудайдын алдында дагы жооп бере турган күнүңөр келет. Бул нерсе менен эч кимге мындай ооз менен айтып бергис дагы окуя болуп турат. Анткени ар бирөөбүздө эже бар, карындаш бар, кыз бар, эне бар. Ошол себептен жалпыңыздар тең этият болуңуздар. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр эле суук кабар уктук. 3 күндөн бери 2008-жылкы 13 жаштагы кыз караколдон жоголгон. Бүгүн денеси табылыптыр. Боомдон табылыптыр. Машина тыгып алып келип зордуктап өлтүрүп ошол жака кыргызып жибериштир. Мен да кызым бар да. Ошол менен тең кызым бар. Акбет азыр чын мындай акылга сыйбай атам да, мындай адам баласы кантип ошого барат. Кенедей эле кыз го ошолчу. Жол бардат адамзат түшүнбөйм. Сук
гана кармап кез жүзерин кезип ташбаран кылыш керек анычы. Кичинекей кымындай кыз да